Алмаз Акунжанович, жакында эми Баткенде жаман окуя болуп өттү. Ушул Баткендеги окуяда курман болгон жоокерлердин балдарына 2 эсе өлчөмдөгү жөлөк пул төлөп беришин мамлекет мен сунуш кылам. 18 жашка чыкканга чейин пособияны 2 эсе мамлекет төлөп берсин. Экинчи маселе, ошол эле аскерлер, бизде жалпы аскерлердин, Алмаз Акунжанович, азыркы күнүмдүк тамак ашына бөлүнгөн акча 70 сом экен. Ал эми биздин түрмөдөгү кишилерге күнүмдүк тамак ашка 102 сом бөлүнөт экен. Биздин аскерлер ошо түрмөдөгү жаткан кишилерден да тамакты аз жешет экен. Анан кантип биздин армиябыз күчтүү болот? Кантип биз душмандан биз Кыргызстанды коргойбуз? Ошондуктан бул маселени тез арасында көтөрүп, Алмаз Акунжанович, жетиштүү толук тамакка жетиштүү акчанын каражатты тарифин бекитип бериңиздер. Мына Баткен окуясында биздин элибиз баарыбыз жардам бердик. Бирок мен уккан жокмун, штаб барбы, штаб жетекчиси каякта, бизге көп айтып атат, ушу жетти жетпеди деп. Биздин алыскы Америка, Европадан жардамдар келди. Ушуну боюнча дагы ким штаб жетекчиси болсо, келип бизге элге отчетун берип койсун. Элден түшкөн акча элге жеттиби? Мурункуда да ушундай билес чыр-чатак болгон. Ошондуктан ушуну өкмөт өзү көзөмөлгө алып, мына кийинки биздин жыйынга отчетун берип койсун. Кийинки маселе, бизде азыр мигранттар Россияда, Москвада кордук көрүп атат. Бизге жөнөтүп атат, жөнөкөй эле милициялар же гаилар таксовать эткен биздин балдарды келип туруп кордоп, коркутуп атыптыр. Эмне жүрөсүңөр, военкомат барыла, согушка барыла деп. Бул жерде мигранттардын өзүнүн укугу бар. Алар барса патент алып, налог төлөп, мыйзамдуу иш кылып жүрүшөт. Ошондуктан элчиликке жана тышкы иштер министрлигине кайрылатам, тезинен ушул маселени көтөрүп, Россия менен сүйлөшүп, же такыр жапсын Россияны. Башка бара турган натыйжа бар бизде. Аш болгондон кийин мыйзамдуу иштегенден биздин жарандар тийишпеш керек. Согуш карасын коркутпаш керек. Ушуну элчиликке ташып берип коюңуз. Элчилик түшүндүрүү иштен жүргүзүп, ушундай биздин мигранттарга басып кордук көргөзбөсүн. Рахмат.